Мына ошентип жолборс жылын узатып, коён жылын тосуу алдында турабыз. Билесизби, коён жылында төрөлгөндөр жумшак, токтоо, сергек, сабырдуу жана өтө жоопкерчиликтүү адамдар деп мүнөздөлөт экен. Жыл жыйынтыгын чыгарып, 2022 жылды узатуу алдында маданият шоу өкүлдөрүнүн арасынан өз бактысын таап баш кошкон түгөйлөргө жана маданият өкүлдөрүнүн жетишкендиктерине сар эсеп салдык. Ошондой эле өлкөбүздө оор жоготуулар дагы болду. Келе жаткан жылыбыз жакшы гана жаңылыктар менен коштолсун. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова, баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. 2022 жылы атактуулардын арасында баш кошкон бактылуу түгөйлөр. Жыл жаңырары менен 29 январда ырчы Адилет Азимов менен продюсери Зарина Кыдыралиеванын үлпөт тою Бишкектеги тойканалардын биринде өткөн. Ал эми 27 декабрь күнү кыздуу болгонун айтып, кубанычы менен тең бөлүштү. Ырчы Мурадил Данияров 16 майда сүйүктүүсүнүн колун сурап баш кошту. Ал туулган күнүндө ата болоорун жар салып, кубанычы менен тең бөлүшкөн. Май айына отурлай эле актер Бектур Усенов менен сүйүктүүсү Айзат дагы үлпөт тоюн өткөрүштү. 2 жаштын үлпөт тою Борбордогу тойканалардын биринде орун алып, жакындары жана чыгармачылыктагы кесиптештери чакырылган. Ал эми 4 июнда тамашоочу актер Вайнер Шумкар Бейшеналиев Камила аттуу сүйүктүүсүнө баш кошкон. Ошондой эле актер Вайнер Нуркул Адылбеков сүйүктүүсү Мадаленанын колун сурап 11 июль күнү Бишкектеги тойканалардын биринде үйлөнүү тою өттү. Ал эми 20 июлда актер Вайнер Улан Эсенакунов сүйүктүүсү Нуризага баш кошкон. 3 август күнү Бишкек шаарындагы тойканалардын биринде актриса Айгерим Саматованын кыз узаттуу тою өттү. 18 июль күнү ырчы Мадияр Русланов Айгерим Саматованын колун сураган. Актриса айым Мадияр мырза менен 6 жылдан бери кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөнүн ачыктаган. 21 августта Акыркы сабак сериалындагы Кутман Айылчиев менен Океананын үйлөнүү тою өтүп, Аваз Акимов менен жубайы Айдана Дека жаш түгөйлөргө өкүл ата, өкүл апа болгон. 26 августта Бишкектеги тойканалардын биринде ырчы Аяна Касымованын үлпөт тою өткөн. Ал эми 23 июнда Аянанын кыз узатуусу болгон. 10 сентябрь күнү Бишкектеги тойканалардын биринде блогерлер Медер Нуркадыров менен Нуриза Бектурованын үйлөнүү үлпөт тою өттү. Ак Шумкарым, Жоогазым жана башка ырлары менен таанылган ырчы айым Фарида Карбозова турмуш жолуна аттанды. Ырчынын үлпөт тою 30 сентябрда тойканалардын биринде өткөн. Рецепт счастья киносундагы актер алып баруучу Ырыспай Жумаев август айында сүйүктүүсүнүн колун сураган. Түгөйлөрдүн үлпөт тою 12 октябрда жакындарынын курчоосунда өттү. Алып баруучу Тамада Максат Надырбеков 15 ноябрда сүйүктүүсүнө баш кошту. Эң кызыгы түгөйлөрдүн таанышуусу жана сүйүүсү 1 лайктан башталган. 24 ноябрда ырчы Кызсайкал Кабылова турмуш жолуна аттанды. Сүйүктүүсү Мирлан менен буга чейин эң жакын дос болуп жүргөнүн айткан. Кызсайкал Кабылованын сүйүктүүсү 31 октябрда анын туулган күнүндө колун сураган. Блогер Дастан Махамат Мурза 28 январда сүйүктүүсү Хадича менен баш кошуп той өткөрүштү. Тойдо түгөйлөр ата-энелерине умрага жолдомо беришти. Сыйлык сыймык дегендей ар бир адам өзүнүн кылган эмгегине жараша бааланат эмеспи? Атактуулар дегеле маданият өкүлдөрү узап бара жаткан 2022 жылы эл аралык сынактардан жеңишке жетип, бир нече сыйлыктарга татыды. Москва шаарында өткөн сынакта ырчы Гүзина Суранчиева Music Classic эл аралык сынагында соло фортепиано номинациясында 1-орунга ээ болду. Бул сынакка КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн музыканттары катышкан. Ырчы Бек Исраилов Астанада өткөн Роза Багланова аттындагы вокал боюнча эл аралык сынакта 1-орунду алган. Бул сынактын калыстар тобунун курамында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнара Тойгонбаева болгон.
Токтоболот Абдумомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрынын Саманчынын жолу спектакли Казакстанда өткөн фестивалда эң мыкты спектакль номинациясын жеңип гран-прини алды. Бул фестивалга 6 мамлекеттен ондогон спектакльдер коюлган. Ошондой эле Түрксойдун алтын медалин жана 1,5 миллион теңгенин сертификатын алышкан. Актриса Айсалкын Кыйыкбаева Казакстанда Жамал Сейдакматова атындагы сыйлыкка татыды. Сыйлык Казакстандагы Кыргызстан күндөрүнүн алкагында тапшырылган. Казакстанда өткөн эл аралык айтышта төкмө акын Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу баш байгени жеңип алса, Изат Айдаркулова 3-орунду багындырды. Айтыш Казакстандын эмгек сиңирген артисти эл аралык бир канча сынактардын жеңүүчүсү Айтакын Булгаковдун маареке тоюна арналган. Эл аралык акындар айтышында 2 элден 10 акын катышкан. Кино режиссер Актанарым Куаттын эсинде тасмасы Евразия эл аралык кино сынагында баш байгени жеңип алды. Аталган тасма Борбор Азия кино комедиясы үчүн сыймык болгон Азия Оскарындагы алган. Ырчы Съездбек Искеналиев менен Урмат Усенов Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алышты. 2022 жылы өлкөбүздө оор жоготуулар дагы болду. 2022 жылы өлкөбүздө оор жоготуулар дагы болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти теле алып баруучу Бактыбек Мамутов 72 жашында каза болду. Бактыбек Мамутов 30 жылдан ашык убакыттан бери КТРКдагы Арноо концерти музыкалык теле берүүсүнүн алып баруучуларынын бири болгон. Теле алып баруучу Бактыбек Мамутовду узатуу зыйнаты өзү иштеген УТРКнын концерттик залында жакындарынын кесиптештеринин курчоосунда өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Ырчы Бекжан Темирхан 13 ноябрь күнү жол кырсыгынан көз жумду. 11 декабрь күнү Бишкек шаарында Бекжан Темирханды эскерүү концерти болуп, ал маркум ырчынын ата-энесине борбордон үй алып берүү максатында уюштурулган. Чогулган каражатка Бекжан Темирхандын ата-энесине үй алып беришти. Эзилип бүттүм ырынын автору Бекжан Темирхан 1996 жылы Аксынын Кызылжар айылында төрөлгөн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев 17 декабрда 44 жашында көз жумду. Актер менен коштошуу зыйнаты Кыргыз улуттук драма театрында өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Эскерте кетсек, 3 декабрда актер реанимацияга түшүп, боорду алмаштыруу үчүн операцияга президент Садыр Жапаров $42 000 берген. Төкмө акын Курусант Нурматов 20 декабрда оорудан улам 49 жашында дүйнө салды. Келе жаткан жаңы жылыбызда элибизде тынччылык болуп, өлкөбүз өсүп өнүгө берсин. Коюн жылы жемиштүү жылдардан болуп, аткарылбай калган аруу тилек кыялдарыңыздар ушул жылы ишке ашсын. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.